жоопкерчиликсиз эркек менен жашаш абдан оор экен деп дагы кат калтырышат. Чындап эле ал жолдон чыгуунун жолу кайда? Ошол киши менен өмүр бою чыдап жашаса болобу деген сөздөр менен дагы кат жазышкан. Албетте бүгүнкү күндөгү биз жашап аткан мезгил өтө жоопкерчиликти талап кылган мезгил болуп калды. Жоопкерчиликке келген учурда биздин үйдөгү апалар, үйдөгү эжелер, жеңелер дайым эле болсун деп тарта бербестен, ошол болуп аткан нерсе кайсыл жол менен келсин деген нерсени да кошо коюш керек. Илгери сахабалар, сахаба энелерибиз, сахабалардын аялдары, алар күйөөлөрү сыртка чыгып кетип аткан мезгилде күйөөлөрүнө кайрылчу экен. Сиз бизге кечинде азыраак таап келсеңиз, бул дүйнөнүн ачкачылыгына биз чыдайбыз. Бирок ошол таап келгениңиз көп болуп, арамдан болуп калбасын. Биз ахиреттин отуна чыдабайбыз деп насаат берчү экен. Бүгүнкү күндө дагы биз ошол канааттуу болсок, ошол эле учурда сабырдуу болсок, ошол учурда күйөөлөрүбүзгө жакшы жака болгон насаатчы болсок, аларды дайыма жакшы жака, тазалыкка, адалдыкка чакырып турсак, албетте бул учурда биздин күйөөлөрүбүздө да жоопкерчилик пайда болот. Жоопкерчилик эмнеден келип чыгат дегенде, жоопкерчилик мен ойлойм үйдөгү аялдар, кээ бир аялдардагы болгон катачылык үйдөгү үйдүн ичиндеги түйүшкө кошо сыртындагы күйүшүктү дагы өздөрүнүн мойнуна илип алган аялдар бар. Чындап келген учурда шарият үйдүн сыртындагы нерсени аялдын мойнуна жүктөгөн эмес. Муну биз билишибиз керек. Аялдар үйдүн ичиндеги окатка жооп берген жетиштүү. Эгерде колунан келип аялдын табиятына доо кетпеген, аялдын абийирине шек келтирбеген жумуш болсо, ал барып иштесе болот, таза чөйрөдө. Ал эми бардык нерсени мойнуна илип алып, жүдөп, анан кийин иштеп аткан киши турса, күйөөсү дагы барып иштегиси келбей, мындай чардап жүрө берсе, албетте жоопкерчилик жок болот. Мына ошондой абалдардан өзүбүздү сактайлык. Ал эми үйдөгү болуп аткан көйгөйдү күйөөңүз менен чогуу отуруп, жаралып калган көйгөйдү дагы, машакатты дагы жакшынакай айтышпастан, үн көтөрбөстөн, аны менен жакшынакай чайдын үстүндө, жайыл дасторконунун үстүндө баарлашып, кеңешип отуруп маселе көтөрсөңүз, мен ойлойм, ар бир эркектин эркектик намысы бар, абийири бар. Мына ушул жоопкерчилик аркасында ал эсине келет деген, мына ушундай болгон биздин чоң үмүт тилектерибиз бар.